Кудайдын сөзү чектөө же коргообу? Биз ойлойбуз көп учурда мыйзам бизди чектей берет. Баардыгына мыйзам тыюу сала берет. Биз мындай коробкада тургандай эстейбиз. Же Кудайдын сөзүнө баш ийиш керек, себеп дегенде эгерде биз баш ийбей койсок күнөөгө батып кетебиз дейбиз. Ошол үчүн баш ийиш керек дейбиз. Бирок эгерде биз мындай карай турган болсок, Кудайдын сөзүнө өзүбүз үчүн эле баш ийиш керек экенбиз. Өзүбүзгө жакшы болуш үчүн, өзүбүз тынчтыкта жашашыбыз үчүн, өзүбүз жамандыктан алыс болушубуз үчүн Кудайдын сөзүнө баш ийиш керек экенбиз. Кудай үчүн гана эмес, өзүбүз үчүн гана. Бул жерде Муса Исрайыл элине кайрылып атат. Мыйзамды аткарууубуз өзүбүз үчүн эле керек, мындайча айтканда. Өзүбүзгө жакшы болуш үчүн Кудай мыйзамды аткарууну буйруган дейт мындайча айтканда. Өзүбүзгө жакшы болуш үчүн, өзүбүз тынчтыкта, коопсуздукта, жакшы, батталуу, жемиштүү жашашыбыз үчүн Кудай ушул мыйзамдарды аткарууну буйруган дейт. Өзүбүз үчүн эле. Жол эрежеси бизге көп учурда жага бербейт. Бизди чектеп аткандай, биз катуу айдагыбыз келет, бирок жол эрежеси акырын айдай дейт. Биз туура эмес жака киргибиз келет, жеңил жака, бирок жол эрежеси айтат, аяка киргенге болбойт дейт. Жол эрежелер бизди мындайча айтканда чектеп аткандай, бизди контролдоп аткандай. Ошон үчүн көп учурда бизге жакпайт, адамдарга жакпайт. Бирок ал жол эрежелер бийлик башчылар үчүн гана эмес да. Ал жол эрежелер өзүбүз үчүн да, өзүбүздү сакташ үчүн, өзүбүзгө жакшы болуш үчүн, өзүбүз өлүп калбашыбыз үчүн, өзүбүз сактыкта жүрүш үчүн, коопсуздукта жүрүш үчүн, ошол үчүн биз жол эрежелерди сактайбыз. Анткени жол эрежелер биздин жаныбызды сактап калат. Бүгүнкү күнгө чейин жол эрежелер канча деген адамдардын жанын сактайт. Эгерде жол эрежелери жок болсо, билбейм эмне болмок экенин. Ошондой эле жол эреже дагы жакшы, мыйзам дагы жакшы. Мыйзам өзүбүз үчүн пайда, мыйзам өзүбүз үчүн жакшы. Кудайга тил алуубуз өзүбүз үчүн жакшы. Ооба биз айтабыз, бул мыйзам, бул эски келишим. Биз мыйзамдын негизинде эмес, ырайымдын негизинде жашайбыз деп айта алабыз. Ооба. Бирок Иса жаңы келишимде ушул сыяктуу бир сөздү айткан. Мындай дейт: ким менин сөзүмдү укса жана аткарса, ал акылдуу адам дейт. Ал өз үйүн таштын үстүнө курган адамдай дейт. Эгерде адам үйүн таштын үстүнө курса, ал үйгө жамгыр да төксө, бороон да болсо, чагылган да чакса, суу каптаса дагы, жер титиресе дагы, ал үй мындайча айтканда туруштук бере алат дейт. Кулап калбайт, жыгылып кетпейт дейт. Иса муну менен эмне дегиси келген? Иса мындай дегиси келип атат. Менин сөздөрүмдү уксаңар, момун бол, жөнөкөй бол, текебер болбо, жүрөгүңдү таза карма, кечиримдүү бол, душманыңды сүй деген сөздөрүмдү угуп, жашооңордо колдонсоңор, аткарсаңар, анда силер акылдуу адамсыңар. Эмне үчүн? Себеп дегенде эгерде силер менин принциптерим менен жашасаңар, жашоонун кыйынчылыгына силер туруштук бере аласыңар. Силер бекем болосуңар дейт. Силер кулап калбайсыңар, силер сынып калбайсыңар дейт. Эмне үчүн? Себеп дегенде силер менин сөзүмдү жөн гана укпастан аткарып жатасыңар дейт. Себеп дегенде менин сөздөрүмдү аткарсаңар, силер бекем болосуңар дейт. Мындайча айтканда, кыска сөз менен, менин сөзүмдү аткаруу өзүңөр үчүн эле пайда дейт. Өзүңөр үчүн эле жакшы дейт. Өзүңөр эле тынчтыкта болосуңар, өзүңөр эле бекем болосуңар дейт. Мисалы, бир аял көйлүгүн айтат. Бир жолу менин күйөөм мага бир катуу бир сөздөрдү сүйлөп койгон дейт. Менин жүрөгүмө катуу тийген. Ал мени урган эмес, ал мени чапкан эмес, бирок катуу бир сөздөрдү сүйлөгөн дейт. Бир жакшы эмес сөздөрдү сүйлөгөн дейт. Менин жүрөгүм мындайча айтканда ага жабылып калды. Мен таарынып жүрө бердим. Мен аны кечире албадым. Эмне үчүн мага ушул сөздөрдү айтты? Мен мындай сөздөргө татыксыз эмесмин деп, мындайча аны жемелеп, аны соттоп жүрө бердим дейт. Өзүм мындайча айтканда как бы чынжырда жүрдүм дейт. Өзүм бош жүрбөдүм дейт. Бир оор жүрдүм, оор сезип аттым дейт. Бирок бир учурда жыйынга барганда чын жүрөгүм менен кечир деген сөздү уктум дейт. Мен ошол күйөөмдү чын жүрөгүм менен кечиргенде мен жеңилдикти сездим дейт. Ал адам өзгөргөн жок, бирок мен өзгөрдүм дейт.
Мен жеңилдедим, мен тынчтыкка ээ болдум дейт. Көрсө, кечирим ал адам үчүн эмес, мен үчүн керек болчу экен дейт. Получается, көрдүңөрбү? Тил алуу, Кудайдын сөзүнө тил алуу өзүбүз үчүн эле керек. Өзүбүз мындайча айтканда боштондукта болушубуз үчүн. Биз көрдүк, Кудайга тил алып жашоо кандай оор нерселерге алып келет экенин. Жана Кудайга тил алып жашоо кандай тынчтыкка, коопсуздукка алып келет экенин. Эгерде силер бул дүйнөнүн кыйынчылыктарынан, оор абалдарынан сынып калбайын десеңер, анда бүгүн чечим кабыл алгыла. Мен бүгүнтөн баштап Кудайдын сөзүнө баш ийип жашайм. Себептен Кудайдын сөзү мени чектебейт экен. Көрсө, Кудайдын сөзү мени коргойт экен деп. Бүгүн чечим кабыл алып, Кудай менен жашаңыздар.